Assalamu alaikum, сыйынған жерімден сыйлаған елі. Бардыңыздар амансыздарбы? Біз ошол Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн болуп жаткан шайлоодо 2025 жылдын 30 ноябрындагы өтүүчү шайлоого бардыңыздарды жакшы катышып берүүгө чакырабыз. Ошондуктан мен өзүмдүн өмүр баяным жөнүндө айтсам, мен Баткен районунун Карабулак айылында 1961 жылы Чабандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгем. Мектепти бүткөндөн кийин 1984 жылы Фрунзедеги финанс-экономикалык техникумун артыкчылык диплому менен андан кийин Кыргыз улуттук университетине экономист факультетин бүтүргөмүн. Менин бул шайлоого аттанып чыккандын себеби өзүмдүн иш тажрыйбам боюнча, же болбосо башынан айтканда колхоз Москвада окууду бүткөндөн кийин колхоз Москвада бухгалтер, андан кийин Кыргыз Республикасынын автотранспорт жана шоссе жолдор министрлигинде, Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматында, андан кийин Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасында, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгында, азыркы күндө Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинде иштеп келемин. Ушул 45 жылдык ишимде өзүмдүн тажрыйбама, өзүмдүн билимиме жана өзүмдүн көз карашым жеткендигине ишенип, ушул Баткен округундагы номер 2 шайлоо округу боюнча депутаттыкка өзүмдүн 14 талапкер катары өзүмдүн талапкерлигимди коюп чыктым. Негизги максатым 42 жыл ар кандай жакшы министрликтерде, ар кайсы мамлекеттин орчундуу иштеринде катышып иштеп, ошолор менен бирге көптөгөн маселелерди чечкен кадр катары элибиздин азыркы турмушундагы жашоодо муктаждыгын чечүүгө жана ошолордун керектөөсүнө туура мыйзам чыгарууга өзүмдү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына бел байладым. Менин программам боюнча номер 1 программам бул Баткен облустук өнүктүрүү фондуну кайрадан калыбына келтирүү. Анткени 2 жыл 500 миллиондон акча бөлүнүп, быйылкы жылга жоюлуп кеткендигине байланыштуу ошол бөлүнгөн акчалар, адистердин жоктугу, долбоорлорду түзө албагандыгыбыз, сметаларды түзө албагандыгыбыз, тендерлерди өткөзө албагандыгыбыздын кесепетинен жоюлуп кетип отурат. Эгерде ошол фондду биз кайра калыбына келтирсек, анда элдин керектөөсү болгон курулуш иштер, бизнес иштериндеги элдин керектөөсүнө ылайыкташкан ар кандай маселелерди чечүүдө чоң жардам болор эле. Экинчи маселем медицина. Медицинада азыркы күндө Кыргыз Республикасынын райондордун борборуна коюлган медициналык борборлор азыркы күндө ар бир айылга өзгөчө муктаж бөлүктөрүн ачуу мүмкүндүгү талап кылынып жатат. Ал балдар ооруканасы, төрөт үйү, хирургия, терапия жана дартты аныктаган диагностика. Андан сырткары программам Баткендин өзгөчө статуска ээ болгон областыбызга кайрадан өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бул жеңилдиктердин арасында пенсия, пособия, элдерге караган жанагы жашты, ошону менен бирге көптөгөн жеңилдиктерди киргизүүгө шарт түзөт.